Саламатсыздарбы, мен Аким кызы Айлера, кыргыз тили жана адабияты мугалими. Онлайн сабак 4-чейрек кыргыз адабияты 5-класс. Урматтуу окуучулар, дептер ручкаңарды алып жаныңарга онлайн сабакка даярдангыла. Сабагыбызды баштадык. Эң алгач мээ чабуул жасап алсак, суроо: дүйнөдөгү эң бийик чоку кайсы? Ал эми Кыргызстандачы? Ойлонуп туруп, видеону токтотуп жооп беребиз. Азаматсыздар, албетте дүйнөдөгү эң бийик чоку Эверест. Ал эми Кыргызстанда Ленин чокусу. Бүгүнкү сабагыбызда окула турган текстте этиштер негизги жана кош мамиледе кездешет. Булар жөнүндө билебизби? Билип алгыла жана таянгыла. Этиштин негизги мамилеси кыймыл аракет жеке бир адам тарабынан аткарылгандыгын билет элек. Мисалы, чоң энем курак курады. Тайеке мүзүлгөн жипти улады. Каздар жолдон чубап өтүшөт. Этиштин кош мамилеси кыймыл аракеттин биргелешип аткарылгандыгын билдирет эле. Мисалы, мен чоң энеме курак кураштым. Бир тоо башка бир тоого улашып турат. Балдар бири-бири менен чубашып жолдон өтүштү. Кана эмесе балдар, текстти окууга машыгабыз. Көңүлүңөрдү коюп, дептериңерди ачкыла. Биринчи тапшырма. Төмөндөгү сөздөрдү үлгү боюнча өзгөрткүлө. Улаш, кел, чубаш, каркай, саңкай, тий, арсай, кет, жалтыра, тоң, жаркыра, өт, калтыра, сүй, бол, асман тире, жең, бил. Үлгү: кураш оңгу сөзүнө ып мүчөсү уланып, курашып сөзү пайда болду. Кош мамиледеги. Ушул жерден, урматтуу окуучулар, сиздерден суранам. Видеону токтотуп туруп, жогорудагы сөздөрдү үлгү боюнча өзгөртүп жазып чыгыңыздар. Азаматсыздар, натыйжада улашып, келип, чубашып, каркайып, заңкайып, тийип, арсайып, кетип, жалтырап, жаркырап, өтүп, калтырап, сүйүп, болуп, асман тиреп, жеңип, билип деген кош мамиледеги этиштер жасалды. Негизги мамиледеги этиштерден. Экинчи тапшырма. Төмөнкү сөздөрдүн маанисине көңүл бургула. Кура сөзү: эжем курак курайт. Негизги мамиле: кураш тоолор тоого курашат. Кош мамиле. Ула сөзү: агам түтүктөрдү улайт. Негизги мамиле: улаш тоолор тоого улашат. Кош мамиле. Чуба сөзү: каздар чубап бара жатышат. Негизги мамиле: чубаш кичинекей балдар чубашып бара жатышат. Кош мамиле. Кербенчинин төөлөрү чубашып бара жатат. Кош мамиле. Тоолор кербенчинин төөлөрүндөй чубашат. Бул жерде да кош мамиле. Тоолорду кербенчинин төөлөрүндөй чубашат деп салыштыруу иретинде айтып жатат. Жогорудагы тапшырмаларды эске алуу менен жыйынтык чыгарсак, сабагыбыз эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Видеону токтотуп туруп, ой жүгүртүп көрсөк. Азаматсыздар, албетте сабагыбыздын башынан бери эле тоолор жөнүндө сөз кылып келе жатабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алыкул Осмонов кыргыз тоолору. Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө токтолуп өтүштүн зарылчылыгы жок. Мурунку сабактарыбызда кеңири токтолгон элек. Сиздерге кошумча маалымат катары айткым келет. Мезгил жана Алыкул тасмасын көрүп чыгыңыздарды жана Алыкул Осмоновдун энциклопедиясын карап окуп чыгыңыздарды суранам. Себеби акыныбыздын өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө кеңири маалыматка ээ боло аласыздар. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда сөз кыла турган текстибиз кыргыз тоолору жөнүндө болмокчу. Албетте биз кыргыз тоолору жөнүндө кандай акын жазуучулардын чыгармаларын билебиз дегенде, Алыкул Осмоновдун кыргыз тоолору ыры эсибизге келет. Ар бирибиздин ырды уккула, кыргыз тоолорун көз алдыңарга элестеткиле. Кыргыз тоолору: тоого тоолор,
курамалап курашып, узун тартып уламала улашып, алда кайдан кебез тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып, кара зоолор ар кай жерде каркайып, катмарлашып калың тартып заңкайып, алмаз сындуу көккө тийген миздери арстандын азуусундай арсайып, мөңгү кетпей чокулары жалтырап, тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан бер жагына куш эмес араң гана бороон өтөт калтырап. Жаз келерде эң биринчи жаз конуп, кыш болордо эң биринчи кыш тоңуп, аяламга айт элек кезинде эң биринчи ай жамынып ак болуп, түн болордо эң кийинки түн далат, түз жерлерден кийин кетип мынарык, дүйнө жүзү көзүн ача электе эң биринчи күндү тосуп кызарып. Акын кыргыз тоолору ырында кандай салыштырууларды колдонгон, ушуга токтолобуз. Мен кара тамга менен терип койгон сөздөргө көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар, кербенчинин төөлөрүндөй чубашып. Бул жерде акын салыштырууну билет элек биз, кептин ар кандай түрүндө колдонула бере тургандыгын, биз кандайдыр бир нерсени көрүнүштү даана көрсөтүп берүү максатында биз аны башка нерсенин көрүнүшү менен окшоштурабыз. Алардын жалпы белгилерин, окшош жактарын көрө билип салыштырат элек. Салыштыруу мына ушундай эле. Салыштыруу бир эле Алык Осмондун кыргыз тоолорунда эмес, бүткүл акын жазуучулардын чыгармачылык, көркөм чыгармаларда кездешет. Бул салыштыруу көркөм чыгармадагы эстетикалык таасирдүү касиетке ээ болот. Бул ырдагы кербенчинин төөлөрүндөй чубашып салыштыруусу чындыгында текстке кайтып келе турган болсок, кыргыз тоолору, асман тиреген бийик тоолору чындыгында бири-бирине курашып, улашып, узун тартып, чындыгында төөлөрдөй чубашып турат, бири-бирине улашып, кербенчинин төөлөрүндөй. Ал эми кийинки саптагы алмаз сындуу көккө тийген миздери арстандын азуусундай арсайып деген сапка кайтып келе турган болсок, чындыгында тоонун чокулары алмаз сындуу көрүнөт да, жаркырап көккө тийген чокулары, алыстан ак мөңгү баскан чокулар алмаз сындуу көрүнөт. Бул сүрөттө көрүнгөндөй окшоштук байкалып турат, алмаз менен тоолордун чокулары. Арстандын азуусундай арсайып деп атат. Чындыгында арстандын ошол тишинин баягы арсайып тургандыгы, тоолордун дагы бийик чокулары ошол арстандын азуусундай арсайып тургандыгын салыштыруу иретинде берип жатат. Кийинки саптагы шөкүлөдөй жаркырап деген салыштыруу сөзүн карасак, бул албетте кыргыз тоолорунда чокулары жайы кышы муз кетпей чокуларында жалтырап турат. Мына ошол нерсени кадимки улуттук кийимибиз шөкүлөгө салыштырып жатат. Шөкүлөдөй жаркырап деп атат. Чын-чындыгында келип элестетип көрсөңүздөр, тоңгон муздар тоолорубуздун чокуларындагы жалтырап көрүнөт, алыстан. Ошол кыргыз улуттук баш кийимибиз шөкүлөдөй көрүнөт. Чындыгында Алык Осмондун классик акын экендигин ушул ырдагы баса белгилеп отурат да, мынчалык тоо жөнүндөгү салыштыруу ырды таппасак керек. Сиздерге тапшырма: ырдан үзүндү жаттайсыздар, Кыргызстандын кайсы тоолорунда болгонсуңар сүрөттөп жазасыңар. Ырдан негизги жана кош мамиледеги этиштерди терип жазгыла. Тапшырманы текшертүү үчүн төмөндөгү даректерге жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp, Telegram, электронный почта, Facebook, Instagram желелеринен, интернет түйүндөрүнөн жөнөтсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аманчылыкта көрүшкөнчө
Саламатта калыңыз.